Бұл тегерегі столда Ысыкыл облысының аймағында айылды инвестициялауының 3-чі долбоорунун алкагында кошумча каржылоо долбоору аркылуу жерлердеги биргеликте өнүгүү жана өз ара кызматташтык келечегин түзүү боюнча түшүндүрүү иштерине маани берүүгө басым жасалганы байкалды. Негизинен Ысыкыл облусундагы 55 айылдык аймак социалдык жана экономикалык багыттагы долбоорлорду ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүгү бар экендиги белгиленди. Эми бүгүнкү иш-чаранын негизги максаттары ушул Дүйнөлүк банк менен Кыргыз мамлекетинин ортосунда келишим түзүлүп, ушул өзүңөр билип кеткендей ковидтин таасирлерин жумшартуу боюнча атайы кошумча каржылоо деген долбоор кетип атат. Айылдык инвестициялоо долбоору 3 түн алкагында. Анан эми бул долбоор жанагындай бир өзүнчө кандай десем өзгөчө долбоор, анткени аралаш долбоор болуп атат. Бул келген акчанын жарымы жанагындай саламаттык сактоо тарапка кетет. Анын ичинен эми саламаттык сактоо болгондо баягы больницалар эмес, бизде айылдагы ФАПтарды, если ФАП курса болот, же болбосо ичине ФАПка жабдыктарды алып берүү. Долбоордун артыкчылыктуу жактары арбан. Аярлуу топтор киреше булактарын табууга шарт түзүлөт. Жерликтүү бир чечим чыгарууга, коомчулукту тартууга болот. Ошондой эле бизнес боюнча окутуулар, бизнес өнөктөштөрү менен иш алып баруу жана саламаттык сактоо жана билим берүү мекемелерине каражаттар келери аныкталат. Кыргыз Республикасы министрлер кабинети тарабынан кепилденип жана жогорку кеңеш тарабынан ратификацияланып 17 миллион доллар каражат келип жатат Кыргызстанга. Бул каражаттар ушу ковид пандемиясынын кесепеттерин жоюуга багытталат. Бул каражаттарды 2024 жылга чейин өздөштүрүп бүтүшүбүз керек. Эки негизги максатка колдонобуз. Бул биринчиси дараметти жогорулатуу боюнча иш-чаралар жүрөт. Бул жергиликтүү деңгээлдеги лидерлерди даярдайбыз. Аялдардын бизнестеги ордун күчөтөбүз. Андан сырткары коомчулуктардын аярлуу топторунун киреше табуу булактарын өздөштүргөнгө түрткү бере алат да. Экинчи багыты болсо бул социалдык жана экономикалык инфраструктурага жеткиликтүүлүктү камсыздоого багытталат. Башкача айтканда айылдык аймактар социалдык долбоорлорду жана киреше алып келүүчү долбоорлорду жүзөгө ашырышат. Жогоруда белгилүү болгондой, калктын аярлуу катмар үчүн киреше булактарын өнүктүрүүгө жана саламаттык сактоонун социалдык инфраструктурасын кеңейтүүгө багытталган долбоордун гранттык каражаттарын бөлүү тартибине карата социалдык экономикалык коопсуздук чаралары жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча маалыматтык иштер да жүрмөкчү. Бул долбоордун аярлуу катмар калк менен көп иштейбиз. Ошолордун арасында социалдык мобилизация жүргүзүп, ошолордун арасында көйгөйлөрүн аныктап, анан деген ошолордун көйгөйлөрүн канагаттандырганга аракет кылып туруп, долбоор деген жумушуну ошого багыттанат. Ошонун ичинен деген негизги бөлүктөрү бул деген ден соолукка байланыштуу долбоорлор болот. Бул балким кайсы бир айылдарда ФАП больницаларды куруу керек болуп калат, оңдоо керек болуп калат. Ошол жумуштарды алып барабыз. Жана деген айыл өкмөттүк экономикалык багыттагы долбоорлор ишке ашырат. Бирок ошолор долбоорду ишке ашырып атканда жанакы жогорку айтып кеткен айрылуу катмар элдик калкты ошого тартабыз. Тегерек столдун жүрүшүндө аталган долбоордун айланасында катышуучулар өз ой пикирлери менен бөлүшүп, суроо жооп иретинде өттү. Негизинен өлкөдөгү COVID-19 илдетинин кесепеттери менен байланышкан социалдык экономикалык абалга тийгизген таасири мүмкүн болушунча азайтуу долбоордун өзөгүн түзөрү анык болду. Туратбек Рахманов, Асылбек Касьянов, Мадина Абакирова, Каракол шаары.